Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 28 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Соколдун центрінен бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Биринчи жолу сіздерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Соколдун центральный көчөсү, Фрунзе көчөсү жана Пионерский көчөсүнүн кесилишинде турам. Ориентирде мынакей бул жакта гос регистрге алсаңыз болот. Ошол эле туш тарабындагы Пионерский көчөсү менен 350-380 метрде түшсөңүздөр, Пионерский көчөсү 73 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан мына бул жерде гос регистр, бул жагында дагы бир налоговый Сокол коюнун, ал жагында парк, базар, глобус, банктар туугандар баары жакын, мектеби, садиктери. И бул жерден эле туугандар Дордойду карай түз жүргөн жана Ош базар тарапка карай түз жүргөн маршруткалар дагы бар экен. Эми калган маалыматты мен үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Пионерский көчөсү 73 үй болуп калат. Эң эле түштүк чек ара мынакей туугандар, бул жерден башталат, мынакей бул жерден. Анан Еврозабор, Дарбаза, эң эле түндүк чекарасы мынакей бул Еврозабор бүткөн жерге чейин. Жолдор асфальт кенен экен. Электр энергиясы, природный газ бар туугандар, суусу бар экен. Газды бирок киргизип алуу керек экен туугандар. Газ өткөн, ошондо киргиздир. Газды киргизип алуу керек. И мектеп ушул эле көчөдө мына көрүнө турат. Бул жерден жакын, мектеби жакын, садиктер бар, центрде базар. Түз чыкканда жана көрдүңүздөр, ал жакта баарын көргөздүм туугандар. И эми андан ары мынакей бул короосу. Бул үйүбүздүн короосу. Жердин аянты 11 соток кызыл китебинде туугандар. 11 соток кызыл китеп, чих паспорту бар экен. Даразына кирсеңиздер экен, бул жерге кенен эле 2-3 машина койсоңуздар болгодай жер, жана бул жакта узун туурасы 10го 9 болгон үйүбүз. Стенасы бышпаган кирпич, саман. И бул жагына временкасы, төрүндө көмүркана, бул жакта дагы мындай банялары бар экен. Аларды да азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Биринчи жолу сиздерге үйдүн ички тарабына көргөзөйүн. Бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү 10го 9 болгон үй туугандар. Так, мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде кухня, чыгыш тараптан терезе, полдор жагыштан болгон пол, оң тарапта отоплениянын котелу, паровой отопление туугандар, көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. И түз кирсек, бул жерде тамактануучу бөлмөсү. Бул тамактануучу бөлмөдөн сырткары дагы 3 бөлмө бар экен. Полдор жыгач, отопление батареялар орнотулган. И бул жерде мына бир бөлмө чыгыш тараптан терезе туугандар. Так, түз кирсек, дагы бир бөлмө түштүк тарабынан жана чыгыш тарабынан терезе орнотулган туугандар. Мынакей потологу бийик экен үйдүн туугандар. И бул жерде үйүбүздүн эң эле акыркы бөлмөсү. Андан ары эми сиздерге короосуну көргөзөйүн. Андан ары туугандар, эми сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Так, временка бир бул жак кой карманга чакан сарай экен, көмүрканасы, суу мынакей бул жактан чыгарылган. Так, и бир склад жана бул жакта бираз эскирээк баня экен туугандар. И үйдүн тышкы тарабына жаткан жана мына кенен чоң болгон шаардын жерине салыштырмалуу чоң 11 соток жер туугандар. Чоң болгон десем мактай берет экенсиң эми деп, акча берсе мактай берет экенсиң деп жүрбөңүздөр туугандар. Эми ушундай 11 соток жер туугандар. Так, андан ары түштүк чек ара бул жерде, түндүк чек арасы бул жактан. И эң эле батыш чек арасы бул жерден болуп калат туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Үйүбүздүн бул мынакей батыш тарабынан көрүнүшү. Негизинен мактай турган жери, жакшы жери туугандар. Чыксаңыздар эле центральный жол 350 метрдей аралык. Анан гос регистр, маркети, глобус, базар, мектеби жакын. Анан Соколдон жакшы жер туугандар. Дордойдо жумушуңуздар болсо, Дордойго да түз жүргөн маршруткалар, Ош базар тарапка да түз жүргөн маршруткалар бар. И центрде бул базарда бир керектүү нерсеңиз болсо, бат эле бүтүрсөңүз болот. Поликлиникалары, мисалы гос регистр, банктар, кыскасы баары бар туугандар. Баасы болсо бул 11 соттук болгон
жерден аянтып 11 сотка болгон үйүбүздүн баасы $35,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери туугандар российский номер болуп жазылат. Кааласаңыздар түз звонок кылам десеңиздер, Россияда жүргөндөр түз эле звонок кылып байланышсаңыздар болот. Анан Кыргызстандан единицам көп кетпесин десеңиздер, WhatsAppка сохранять этип туруп, анан кийин WhatsApp менен байланышсаңыздар сиздерге ыңгайлуу. Кааласаңыздар единицаңыздар көп болсо прямой деле чала бериңиздер. Экранда жана описанияда ээсинин номери турат туугандар.